Баарыңыздарга кутман таң. Бүгүн кичине сырколоп калып турмун, бирок хейттерге жооп бере кетпесем болбойт. Бүгүн бирөө мынтип жазып коюптур комментарийге. Биржан, бир күйөөдөн чыккан кызды эмне кыласың депчи. Теперь слушайте меня, хейтеры. Во-первых, я себя разведенкой не считаю, так как я жила всего лишь 2 месяца, и 2 айдын 1 айын нормально жашаган чыгарбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ата-энесине, туугандарына элге билиндирбей, гражданский бракта без никах жашап жүргөн жаштар монча. Турмушка чыкпай туруп эле не девственница болуп, кийин нормальный бир эркекке турмушка чыккан кыздар дагы монча. Так что азыр 21-кылым, и не вам судить девушек. 2-3 баласы менен деле, эч качан үйлөнбөгөн бала, 2-3 баласы менен деле кызды алып бактылуу кылган эркектер дагы өтө көп. Жана үйлөнүп ажырашкан мырзалар турмушка чыкпаган кыздарды алгандар дагы өтө көп. Ошол себептен кичине озду тыябыз, анан жизнь бумерангды эске алабыз.